Ашар деген идея качан келди, кандай болду? Бул эми чын айтсам, кээ бир кишилер мен бала кезден эле ушундай да. Бала кезден эле айылда ошол жол курам деп окудум. Сууларын чыгарып берип жүрдүм, уюштуруп. Жаш балдарды уюштуруп алып кетимен деп. Биздин айылда суу жок эле да. Сууларды биз чыгардык ошо. Ар кайсы жактан казып келип, арка көздөн берки көзгө турбалар менен, самочоктор менен. Анткени буга чейин мен атам дивизиокторду алып келип алып суу чыгарчу айылга. Айылыбызда суу жок эле. Атаман кийин дагы башка аксакалдар ошентип чыгып, онусу бузулуп калса суу чыкпай калат. Ошол жылы болду. Экенегин баары күйүп кетет. Кийин мен инженер болуп келдим. Ошо дагы окуган балдарды дагы подкуштетип аяндай арка көздөн бер көзгө өткөргөнүбүздө эл таң калганда көрсө оңой эле экен ал. Азыр элибиз ошону үйрөнүп алышкан, ошо арка көздөн бер көзүнө суу жеп. Ришон. Мен ол бала кезде эле ушул иштерди жасап жүргөнмүн. Анан айттым го, жолубуз болсо ушундай болчу. Жол кыйын эле. Биздин балдар мындай тыгылыштап путу жерге тийбей калчу мынтип. Машинанын ичиндечи. Груза таксилер. Бир жагында мал, бир жагында адамдар кете берчү. Анан баягы кыйналабыз да, биз дагы качан бизде да жакшы жол болсо, жакшы машиналар жүрсө деп. Азыр тоже ошол жол турат, например. Кайсы айылдан кайсы айылга чейин? Куршаптан Жалпак таш деген айыл. Бизде эмелер каттайт да, Муссо деген вездеходдор, УАЗдар, атак. Ала мындай жакшы машиналар бара берет, бирок талкаланып калат ал. Жол ушундай гравийный да. Анан ошо мен өз атай ошо окугам да. Ага караганда ушуну кайра бир эми өкмөттү күтсөк мен өлүп калгыдай. Мындан көрө элими көтөрүп эле элден айланса болот. Колдоп атат азыр ошону. Уже акча чогултуп. Ошондо канча чакырым жол салыныш керек? Өзү ал бар жол да. Просто эле асфальт таш керек азыр. Асфальт деп атабыз. Где-то бир 15 километрдей. Асфальт басылып атабыз. 200 миллиондой акча керек го. Өзү населением 8 миң. Эгерде элден чогултсам эле 5теги баладан да 30 миңден чогултушум керек экен да. Мен ойлоп атам, бул жаңы идея. Бир кыргыз эли жакшы эл да. Ушунун тилин табыш керек. Буларды айкөлдүк дагы уктап жатат. Беришет. Бул эл мүмкүнчүлүгү болсо эле бергиси келет да. Чындыгында эле ошондой. Биз ошондой психологияда чоңойгонбуз. Чай ичип кет, чай чирбей кетирбейт. Келген коногуна коюн сой бермей, бекитип туруп коногуна баягы ошондой элбиз да. Дагы деле биз аны айтсак бизге берет да. Эл берет. Биз көппүз да. Ошондой проблемалар чечиле баштайт элек. Главный элдик салым деген бир идеяны элибиз колдоно башташ керек уже. Азыр ошондо немеси чыкты да, бюджети чыкты, жолдун баягы расмий мамлекеттик органдар ушу жолго жооп берген. Ошолор сизге мынанча кетет экен деп кагаз бериштиби? Ушунча керек. Жок, мен өзүм дорожникмин да, аларды эми анын үстүнө биз уже салып атат да. Былтыр бизде ишкерлер бар. Ишкерлер 1 километр салып беришти. Ал ишкерлер өзүнүн алыктары жөн эле дагы өзүнүн эмеси менен ошолордун ориентировкасы. Быйыл мамлекет 1 километр. Былтыр да 1 километр салды мамлекет. Быйыл азыр мамлекет 1 километр салды. Ишкерлер дагы 1 километр салабыз деп атат. Мамлекеттин эмеси где-то ошолор айтып атат да, где-то 14 миллион кетти. Быйыл кымбаттап кетти да. Битумдар. 14 миллион дейт. Двухслойный. Биздикилер элдер суранып атат да, качественный жасагыла деп. А так бир слой болсо 7-8 миллион деле жетет экен. 1 километр. Биз 14 миллион. Анан булар кайдан алып атат? Мисалы жанагы Карабалта Бишкек жолу мен болжол менен билем $1 миллион кетип аткан турбайбы? 1 километр. Булар кайдан алат? Булардыкы эми категориясы чоң. Категориясы чоң да булардын жолунун. Бүт барын кайра талкалап эме кылып атпайбы. Бизге жок, биз уже бар. Гравийный жол бар. Ошонун эле үстүнө асфальт гана. Уравнивающий слой деп коет, ошолорду коюп туруп асфальт. Ошон үчүн бизге арзан. Буларда Карабалта эми ширина да, первый, экинчи категория болуп атса керек. А биздики 5-чи категорияда жол. Бирок большегрузный машиналар каттайт ал жерде. Ракушный ташлар. Дагы бир маселе болуп атат. Ушу жолду кайра эле таш ташыган машиналар бузат да деп атат да. Анан дагы бирөөлөр айтып атат, ушу Жалпак таштын өзүнүн ташын колдонуп жол кылбайлыбы, мына немистердей болуп деген да бар экен да, ошону эсептеп чыкпадыңарбы? Жок, аны эсептеп чыкканыбыз жок. Ол таштын прочносту, по-моему, жарабаса деле керек. Даже ал асфальттан кымбат болуп кетиши мүмкүн да. Ал жагын мен кызыгып деле көргөнүм жок. А что касается эми обычно жолдор бузулуп кетет деп. Биз кыргызчылык, ал кыргызчылык психология да.
Buzulат. Адам деле өлүп атпайбы. Buzulат. 10 жыл служба кылсын. 10 жыл деген чоң срок. Жолуш. Мен даже илгери өзүм бала кезде жасагам, бир 30 жылдай турду. Мен жасаган асфальт турду. Ошол эле таштар ташып атты да 30 жыл иштеке болбой турду эми. Хотя 20 жылы тура алды да. Кийин анан. О кезде баягы элде дагы салым кошун дегеним хозяин пайда болот да. Азыр бардык кожоюн болот эмиш. А мен бекер салып бергем илгери мамлекеттин эсебинен. Өздөрү суу коюп берет баягы жол. Суу коюп берет. Трактор менен чигип атса да эч ким иши жок болчу. Азыр мына жакындан бери элдер аябай кадырын билип калды. Баягы режим бар да, жайындасы күн ысыкта элдер ошо өткөрбөй коет. Өздөрү эле, гайы пайыз жок эле. Ушундай да. Азыр демек 3 чакырым өтүптүр, а? Кече былтырдан бери 3 чакырым. Ага чейин да кичине мамлекет 1 километрден кылып атат. Оны 30 жылга чогулуп кетет да, кылсачы. Азыр сиздин оюңуз боюнча канча акча чогулуш керек? Ошондо толук бүтүп калат 15 чакырым. 200 миллиондой бирок ончо вряд ли чогулат. Элден, Бирок хотя ошол быйыл бир участок бар, например, Кысыкалма Куршап деген ошого мен расчет жасап атам да. Где-то 14 километр ошондо уланып калат, асфальт болот, сплошной асфальт. Ол жерде жүрүп калган эле эми анан бул жагына сөзсүз кылабыз дейт да. Булар коркуп атат азыр мындай кандайча деп. Булар чында эле эл бириксе колунан келет экен да, ошо мен сезип калдым ошо. Жана бюджетке киргизгенге жооп бербейт, себеби эл аз. 8 миң. Бир жагынан ошондой да, ошол элдин аздыгынан анан мен мындай опасный участоктор да бар да, сүрүлүп кетип атат, кайра мээнет кетип калабы деген жагынан ошондой эл онон да бизден да эли көп жерлер көп да, чында эле асфальт жок жерлер көп. Бирок бизде чамасы очередь келип деле калган окшойт. Мамлекет да колдогон атат, жакшы эле колдоп атат. Эми ушул баягы элде көп неме бар да, ушул мамлекет өз карамагына алса, ушу даяр кенди, эмне үчүн мамлекет иштетпейт, түздөн-түз мамлекетке бюджет акча түшөт эле дейт да. Ошондой, мисалы Жалпакташта бир эч кимге сатып жокпу? Бизде мындай да, бизде кээ бир стратегический нерселер мамлекет деп атат. Биз ошол турмушту басып өттүк да, бардыгы мамлекеттик болгон кезде. Мамлекет плохой хозяйственник да. Плохой менеджер. Плохой менеджер. Мамлекетте директори алмашып турат. Уурлары көп болот да, чындыгында эффект аз берет. Элдер баягы кийин жаштар ишенип болуп атат да, кээ бир бузук саясатчыларына мамлекет плохой менеджер чындыгында да. Анан баягы өзүбүздүн улуттук адатыбыз бар да, кызганма, иштарды кылабыз. Бизде бай иш керек бардыгы. Ар кимдин эмес, өзүнүн ишканасы болуш керек. Даже ушундай команда бериш керек эле. 30 жыл мурун элечи, ошону бербей калды да, акай. Байгыла эле деш керек эле, как хотите. Жок, байгыла дебедиби? Жок, аны айткан жок. Оны айткан жок. Байгыла деп айткан жок. Даже бизде эмдигичең ошол байлык жаман деген түшүнүктөгүлөр бар. Бай киши жаман деген. Бай киши чындыгында жаман болбойт. Көпчүлүгү. Бай киши ал эмгекчил киши баягы. Байдын 1000 түркүнү бар да. Ооба, эми аны кыргыз бөлгөн. Сасыкбай, эме деп. Сараңбай. Сизге жардам берип аткандар Жомарт байлар бизде көп эле экен. Жомарт байлар. Жомарт байларын эми мына азыр билем да. Точносын. Пока карапайым эл. Абсолютно карапайым эл. Бирок жаш балдар 100 миңден берип аткан. Анан дагы бир сөз угуп калдык. Бир жаңылык дейбизби? Же каңырыш кеп дейбизби? Президент сизди кабыл алыптыр. Ооба. Президент мени кабыл алды. Анткени ушул тилек эле да. Жолду айтып атам го, мен бул атай ошо окугам, мен ошо именно ошо жолду жасайм деп. Бирок тилекке каршы сайыз урап калып, жасалбай калды да. Анан эми айттым го, азыр эми ошону кайра бир, мен азыр иштебейм болбосо жолдо. Кайра ушуну бир балким элдик салымдар менен болсо болобу, анан элим менен сүйлөшүп, анан баягы ямак ойнойм да. Ойноп туруп, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз дагы ашар министрлериңиз менен деп эле ырдай берем, көрүп, факт иш жүрүп аткан чекесин көрүп калган, мурдагы пандемия учурундагы нерселеринде өлгөн окшойт.
Ошонан өздөрү чакырып. Siz meni kabul al dep jazdыңыз. Жок. Өздөрү чакырып билишет экен. Бардым. Эми булар эми билет да. Мындай болуп атат да, бизде чын айтканда элибизде мындай кыйтырлык кылып атат. Элибиз кыйтырыраак болуп калды азырчы. Элибиз кыйтырыраак болуп калды. Мамлекет кыла берсин, биз эчтеке бербейбиз дейт да. Анан мамлекет жетекчилери эмес, алар өздөрү деле билет да. Өздөрү деле билет да, азыркы бюджет менен мамлекет так эле көтөрүп салууга мүмкүн эмес экенин билет. Эл азыр Кудайга шүгүр дейм, көрүп атасың. Кудайга шүгүр. Албетте кыйналгандар бар. Алар жөнүндө сөз жок. Какой-то процент эл кыйналып атышы мүмкүн. А так большинство Кудайга шүгүр да. Малчылар деле Кудайга шүгүр, дыйкандар деле иштеген киши иштеп атат азыр. Иштебеген безденлик, популист. Эртең ушинтип жакшына сулуу сүйлөм, айнан элим деп мынантип туруп көтөрүлүш кылып туруп дегендер ошолор ачка калган азыр. Саясатчылар ачка калган, чын айтайын. Дагы бир сөз бар го. Атак биздин көйгөй кембагалдардын ач калганда эмес, байлардын тойбой атканда деген да сөз бар да. Эми ошондой да бир жагы бар. Ошондой жагында мисалы үчүн биз ачка калдык деген эл почти жок да. Жок. Байлар неге мындай нерселер сөздөр бар да. Байдын байлыгында кедейдин акысы бар дегенди түшүнө алышпайт. Эмдикчең да. Мисалы үчүн мен ушу дайым мисал кылам. Салымбектин базарына менин командама кирбей койсо ким ал? Менин дейли болуп калат да. Жакшы жигит, азамат, бирок иштеп атат, алга жок. Кирбей койсо ким ал? Значит, биз кирип атып айтып атабыз. Ресторанга кирип тамагын жеп берип айтып атабыз. Бензин сатып, асманды караган, мынантип караган кишилердин бензинин алып байтып атабыз. Биздин доля бар ал жерде. Даже баягы малчы бар го, алардыкы аябай кыйын байышы. Бирок олордо да доля бар. Неге? Мисалы үчүн мен Кудай Таала бөлгөндө жайтты бардыгыбызга бирдей бөлгөн да. Менин коюм жок. Менин жайтым мага төлөбөйт. Элге төлөсүн. Туурабы? Ар бирибизге төлөй албайт. Жайттан колдонуп атат, биз ага унчукпай атабыз. Кеңир элбиз. Эгерде эсептешем десең өтө көп да бул нерселер. Биздин байлар ошону түшүнбөйт. Мен өзүм акылдуумун, мен болуп алдым дейт да. Анан мындай жерде баягы мен айткан нерселер эми парадокстан бетте эл. Баары кире берет. Эгерде эл кокустан болду, куан сени угабыз, эмне кылайлы десе, эртең анага ким бербей атса кичине ошого бир 10 күн кирбей болуп тургандар деп койсоң түшүнөт да. Реске түшүнөт. Бул деген сөз байдын байлыгында кедейдин үлүшү бар, элдин үлүшү бар деген сөз. Ушуну туура түшүнүш керек. Көп эле ойлойт, мен кыйтырмын, өтө акылдуумун. Ошон үчүн баймын дейт. Жок, эл байытат. Эл байытат. Миллион акылдуу болот. Ансыз ошону сезе алышпайт да. Эгерде аны сезе алса, анан ушундай иштерди наоборот байлар, азыр мен кылып аткан иштин башында байлар туруш керек. Кана туугандар, мен мынанча миллион берейин, силер да көптөп бергиле. Шуну бүтүрүп коелу деп туруш керек да, ар бир айылдын байы. Ушундай. Ооба. Мына сиз азыр эми ушу коомчулукка таанылып калдыңыз, жанагы коомдук ишмер катары, жарандык активист катары. Анан биз эң эле таянганыбыз мигранттар да. Мигранттардан да балдар чалып атабы, жардам берели деп. Ооба. Чалып атат. Наоборот, ошо мигранттар мамлекеттин кадырын билет да. Биз ушул жерде жүрүп кадырын билбейбиз да. Олар оба акча таап атат. Биз бул жерде жүрөбүз, каалаган жерге түкүрөбүз, кааласак урабыз, кааласак милициянын погонжул болобуз, же калппы? Туура. Каалагандай жер. Талаада ошентип эле. Миллион акчасы көп болсун, баары бир Кыргызстандагыдай жүрө албайт. Алар Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн кадырын билет. Ошолор именно. Мен ошо Оштун жолун салып атам. Сахалинде иштеген нарындык балдар, Жалал-Абадтык балдар салыптыр. Акча. Ушу кара, нарындык балдар, алар түшүндү. Эми атын атаса Мына жердеги кыйын саясатчылар аны түшүнбөй атат. атын атаса кут сүйлөт дейт, ошо балдардын анча-мынча Аттарын мен баягы памятым начар да, чындыгында эстей албайм, алар жазылуу. Биз бул ушул ишти Кыргызстанга биз Кудай буйрса үлгү кылабыз. Кыргызстанда мен ойлойм бир эле мен эмес. Мага окшогон почти кыргыздын көбү мага окшош өзү. Ушуну аткара баштайт, Кудай кааласа. Аткара баштайт. А биз бул жөнүндө китеп жазайлы деп атабыз. Полностью азыр жазып аткан балдар бар уже. Кийин учетун алып, бүт жазып. Ошол жерден кийин билинебиз да, анан
бай кандай болот, кедей кандай болот экенин изчет этебиз. Кудай кааласа. Баягы эл аралык уюмдарга да кайрылдыңар, грант берүүчүлөргө да кайрылдыңар. Бардык акыл жеткен, көз көргөн баарына кайрылып көрүп Жок, жок. Мен ошо психологиядан кайтайын деп атам. Биз ансыз деле элибизди кум жардамдан үмүт кылдырчу болдук. Кум жардам деген бул кайырчыга берген тамак сыяктуу эле нерсе. Кум жардам талашкан элибиз пайда болуп калды. Бирөө кылып берсин, биз эмне колпутубуз эмне? Эми ооба көнбөй аттык 30 жыл жардам алсак болот эле макул, ошондой коомчулукта ошондой нерсе бар экен. Биз уже балдарыбыз сознательный болуп калды, элдер уже түшүнүп калды. Качанка чейин биз кайырчыбызбы чындап эле. Мен эч кандай эмеге элиме кайрылдым. Элиме кайрылдым. Ушул элге жакшылап кайрыла алса, Кытайдын карызы да чыгып калды. Ооба. Кытайдын карызын да төлөп салат бул элчи. Только эле баягы опять ошо саясатчылар болот. Жолун табыш керек. Баягы саясатчылар болот да, каршы чыгат ошолорчу. Ошолор көбүрөөк кыйкырат, азыр элде көп кыйкырган кишинин өнүн угуп калган. Пенсионерлер жүрөт, мен пенсияны берет элем кемпирлер, Кытайдын карызын баягы эртең өлө турган кемпирлер кыжалат, ушулар Кытайдын карызы кантет экен деп. Мен билем уже. Биринчиден уже мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн уже көрүп турам. Президенттен көп нерселерди уктум, уже көрүп турам да. Экинчиден биздин эл чындап эле ушундай эл аны жөн эле төлөп коет эсле надо будет. Просто кичине өчөшүү бар, кичине таарынуу бар. Байлар ушинтип койду, коррупционерлер бизди жеп койду деген тааныш бар. Эгерде бизде ушундай чисто эл менен сүйлөшө алса, анын жолу деле оңой эле. Адашканын моюнга алыш керек адам. Адашканын. Мисалы үчүн Шерим Кулу аксакал деле мына жерден кеттик балдар биз. Силер кайталабагыла. Мына ошол эле акайып деле. Адам биз өлө турган возрастка келип калдык. Чындыкта алар айтайлаган жок. Алар жакшы кылам деп алып эме кылды. Булар актанып туруп алып атат. Бакиев деле өздөрүнүн эле катасын айтып берүү менен элде кечирет. Чисто сердечный признание. Бирок алар айтайлаган жок. Консультанттарын тилине кере коюп, жакшылык кыла коем деп. Мына Акаевка болсо, ким болсо да эптеп бир кыргыз бай болсо тезирээк кылам деди да. Буржуйларды искусственный сыяктуу болуп калды, анын буржуйлар түзгөнү. А так бизде бир гана обида бар, ошо стартовый положение кичине туура эмес болуп калды. Элибиз эмдигичең унутуш керек да. Тамга бизде основной эл, эми мен көп жылдан бери мына түндүктүн эли менен көп жүрдүм да, студент кезден. Эл жакшы бар. Эл жакшы. Эл жакшы. Бизде ушу бийлик үчүн бөлүп коюп атат. Бийлик үчүн эле. Баягы так чөнөкөй элдер абсолютно буларга баары. Той өрөөндө кичине бөлүнүп бар. Кичине бөлүнүп, той өрөөндө деле. Баягы кээде ошо кичине салттары туура эмес келип калып деле мындай агрессивно бөлүнүү жок да. Саясатчылар бөлөлдү ошонучу. Бизде мындай тамаша иретинде бөлүнүп. Ооба, карапайым жумушчулардын арасында жөн эле. Мен атайлап кээде эме кылам да. Азыркы жаштар кандай экен деп атайлап провокационный нерселер жүрөм. Оштуктар жаман жете деп койсом, аксакал экенсиз деп. Биз андай эмес, биз деп жаштар ошентишет да. Анткени азыркы жаштар ушу талат түздө жүрүп, керек болсо өзбек жакшы көрүнөт экен көзүнө, казак жакшы көрүнөт экен, ошолор тууган көрүнөт экен да, тем более кыргыз. Ондай сөздү сүйлөттүрбөйт экен азыркы жаш балдар. Мына сиз ушу жыйындарда жүрөсүз, элдин ичинде жүрөсүз, анан өзүңүз канча пенсия аласыз? Мисалы. Мен пенсия албайм. Мен дагы бир ака досум бар, Өмүрзак Мамаюсупов деген, ноокат билим калды. Ол экөөбүз сүйлөшкөнбүз, ушу мамлекет ушундай турганда пенсия албай эле коелучу деп албай жүрдүк эле. Ол киши эмне кылды экен, мен уже чыдабай калдым. Неге дебейсизби? Кат жазып бересиң. Жок. Эми оформить этпей койсоң эле албайсың да. Албай жүрсөк, мен уже 65-ке чыктым. Тиги больницага жатсаң 2 эсе акча алат экен. Курортко бир жолу кемпирим менен барсам, мага 17 000 дейт дагы, кемпириме бесплатный экен. Анан кемпирим мага окшоп иштеген эмес да. Мен азыркыга чейин эле мамлекетке кызмат кылдым. Анан уже баары оформить этиш керек окшойт. Азыр оформить эте элексиз? Жок. Анда сиздин чыгымдарыңызды ким, балдарыңыз багытабы? Бул да идеология да, балдар багыш керек деген. Балдарды мен эми тарбия бердим, условия түзүп бердим. Аны эми мен баксын да. Балдарыңыз стипендия берет айына. Ата мына деп сизге. Стипендия берет. Мен еще стипендия
мен ошондой кылып тарбиялagam. Мага эсептеп берсе таяк жейт азыр деле. Ууштап бериш керек алар мага. Мен ошентип чоңойтком аларды карма деп. Сизге акчаны берет, сиз кемпириңиз менен ойноп жүрөсүз. Эми каякта Мында салыштырмалуу. азыр ушул эле. Мен айтып атам го, той топурга барам, албетте адамдар. Ошо чыгым да ошондо. Тойго кошумча менен барышыңыз керек. Ушундай коомдук иштер менен ооруп калдым да жуктай албай атам. Мен жаман оюмда даже бар да, ушу Кыргызстан угат мени. Ушу Кыргызстанды ушинтип ойготуп, жерлерде ушундай иштерди баштайт. Кыргыз эли ынтымак болуп калат. Өзбек кыргыз бир тууган болуп калат. Бүт улуттар бир туугандай болот. Мен ошо колуман келет деп алып турушат атам. Жанагы немени да демилгечилер билишсиз да, ысырапчылык боюнча. Ооба, бизде ошол эле ысырапкерчилик, бизде мындай элдер анау каада салттыбыз деп атат да. Биздин аталар умный болгон. Ар бир каада салтты пайда алып келген. Мындай адеп акылыбызды тарбиялап турган каада салттар. Азыр каада салтыбызды калп эле. Биз калп эле коммунист болдук. Калп эле демократ болдук. Азыр калп эле молдолор дагы көбөйүп кеткен. Алла разы болсун дейт, өлүп кетсе Алланын ыраазычылыгы үчүн иш кылбайт өзү. Мына мен Алланын ыраазычылыгы үчүн жол куруп атам. Бир салым салбайт ошо молдолордун. Мына угатса эми салар уялгандан. Чынбы? Бүт бар кыргыздын жашоосун калп элелүүлүк. Душман көрсүндүк басып кетти да. Эл көрсүндүк басып кетти. Мында азыраак болсо деле дос көрсүнгө эле иштей бербейликпи? Чынбы? Ошентип мактанып атып, биз аталарыбыздын түпкү каада салтынын түпкү маңызын жоготуп салдык. Дардаң боздукка өтүп кеттик. Ысырапкерчиликке өтүп кеттик. Көрүп атасың эми. Түштөндүрүү деген жок болчу. Эми кошунаң болсо, балким коногу деп кичине чакырып койчу. Азыр жарышмай башталды сөз. Ал жерде жетти го тигиникини түштөндүрүүдө жетти го сөйөтмө десе, мына ат башында дейт сөз эме соет экен, мамалак соет экен, 4 түлүктөн барынан соет экен да. Анан этти көтөрүп Бишкекке алып келгенче сасып кетет экен. Эмне деген нерсе? Бул эмне деген комедия уже. Да мурун ата энебиз кантип үйлөйт эле. Бир торпогун соет, туугандарын чакырат, 5-6 торпок, 1-2 тай, 1-20 тай кой түшүп калат. Ошо менен баласын бөлүп жашайбер деп койчу эле. Азыр эмне кылып атабыз? Ошентип мактанам деп, эми байлар ладно макул. Мактанам деп, сөзсүз жаштар эми, конечно, досторунан калгысы келбейт экен. Ошолор туурайм дейт. Анан той бүткөндөн кийин биздики эмне болуп атат? Той бүткөндөн кийин $10,000 карыз болуп калып атат. Ол ошо эл апарып атат главный. $100 апарып атат. Бирок дагы $10,000 карыз болуп калып атат. Анткени ошол тим эле толтура пиалка кое турган жер жок да. Тим эле байкуш эл ачка жүргөнбүз биз. Аккуратно эле башка элдердей эле кичинекей колдосо эле бир келтимен куттуктап, ошо үйлөнүп аткан бала ошондон көрө ошого эч курса бир машина болуп калбайбы? Же бир однокомнатный квартира болуп калбайбы? Башка улуттар ошондой да, мына корейстер ошондой. Аны эми сиз жана немеде ырдайсыз дейм да. Ырдап да коесуз. Ямаха менен, Буну канча жылдан бери буну ким үйрөткөн? Мен өмүрүмдө сахнага чыкпаган кишимин. Бирок бала кезде мектепте сахнага чыкчу элек, андан башка учурда чыкканым жок. Мен аккордеон ойночумун. Ошон аккордеон эме кыла албайгам да азыр. Ошону алып алып, настроением түшкөндө ошону алаксыйм да. Ошо анан Аны ким үйрөттү сизге, жана аккордторун кошушту? Өзүм эле, өзүм проба ошибка менен да. Проба ошибка. Айтайын дегеним ушу пенсионерлер, Бишкектеги аксакалдар, мисалы да, жайылда аксакалдар болобу, өзүнчө бир институт катары ушу сакталып турдубу? Ушуларды бирөө угабы? Ушуларды кандай илгери айылдарда аксакалдар институту жана дөөгө туруп алып ушулар чеччү да маселелерди. Ана Бишкектеги аксакалдар мисалы биз азыр кимди угабыз? Биздин чоң аталарыбыз айылда калган. Бул аксакал дегени сөзсүз керек бирокчу. Анткени аксакал баары көптү билет. Баары көптү билет. Алар реальный көргөн. Алар жакшы тыянак чыгарып билет да. Анан сен көргөн аксакалдар болбой калганыбыздын себеби современный аксакалдарбыз биз да. Биз жаман жакшыны мына телефонду үйрөнүп алган аксакалбыз, көрбөй турган баарын көргөн аксакалдарбыз.
мировой политика менен алектенген аксакалбыз. Аксакалдар бир уюмдар бар. Анан бирок болбойт да. Аксакалдар уюму, жаксакалдар коому. Мисалы үчүн бир ушундай иш кылып атыптыр, президентке кайрылыптыр, элге кайрылыптыр деген бир мындай мен укпай атам да. Анан аксакалдар коому. Аксакалдар эмелер бар, аксакалдар кеңештери бар Кыргызстанда. Бирекчө даже. Көрбөй атам да. Же буларды эч ким укпай атабы? Негизи эле ушуларга эл муктаж азыр, бирок мен оюмча өзү керек, потому что керек да. Аксакал дегенде аксакалдар кеңеште кээде начарак болуп калып атат да. Эмнеге? Баягы эле өзүн сезбейт, өзүн саясатчы сезет дагы. Же оппозициянын аксакалы болуп калып атат булар дагы, же позициянын аксакалы болуп калып атат да. Жалпы элде аксакал деген ортодо тура турган. Всё. Төрүнөн көрү жакын. Буга чейин нарушенияларын мойнуна признавать этип, койгула балдар ол жаман дей эле турган. Калыс кишилер болуш керек да. Бардыгына оорбасырыктуу. Позиция ашып кетип атса көзүң карап, Жапаров, Секен деп кое турган. Токтот деп. Оппозициясы ашынып кетип атса, акырын балдар. Эгер сиздин оюңузча ошол оппозициясы да, позициясы да уга турган аксакалдар барбы азыр? Мен ойлоп атам, бар, угат. Бирок жалпы эл. Ал үчүн мен билбейм, мен угузам буларды, Кудай буйрса. Кудай буйрса угузасыз. Угузам, сөзсүз. Эми ашар боюнча бир элге кайрылуу кылып коюңуз. Ушерден ушул сөз жакшы сүйлөштүк. Жыйынтыктайлы. Так, урматтуу бир туугандар. Биздин көп улуттуу бир туугандар, мына мамлекетибизде көп улуттар жашайбыз, баарыбыз бир тууганбыз. Биздин бир гана мекенибиз бар. Анын аты Кыргызстан. Биз ушул Кыргызстанда гана бактылуубуз. Кыргызстанда гана бактылуубуз биз. Биздин урпактар да ошо Кыргызстанда бактылуу, ынтымактуу жашаш керек. Ошондуктан биз баарыбыз аракеттенүүбүз керек. Мамлекет баарыбызга керек. Мамлекетти, өлкөнү өстүрүш үчүн ар бирибиз сөзсүз түрдө аракеттенүүбүз керек. Президент сен кыл деп эле отурбашыбыз керек биз. Ошондой, аны жакшы билебиз, эмне экенин билет элдер. Мен азыр мына күндөрү ошентип элиме абдан жакшы түшүндүрдүм. Элдик демилге менен Куршап Жалпакташ деген мамлекеттик жолдо, именно мамлекетке тиешелүү ал, частный эмес. Жоксо мындай айыл өкмөтүнө карабайт ал. Государственный жолдо, мына Кыргызстандын деңгээлиндеги жол ал. Ошону асфальттайлык деп чечтик. Бул биринчиден өзүбүзгө жакшы, элибизге машиналар сынбай калат, экономикасы көтөрүлөт. Элдин кичине болсо дагы жашоого жакшына ынтылуусу. Экинчиден ушул ашар жол менен, элдик демилге менен бул мамлекетке жардам. Ошол жолго канча акча кетсе, канча элибиз салмаса, ошончо акча хотя бы Кыргызстандын бюджетинен экономдолот. Пожалуйста, ону менен эмне кылышат? Кытайдын карызын төгөбү, же жетим жесирдин пенсиясын көбөйтөбү. Аны мамлекетпиз. Эми албетте биздин элдин психологиясы азыр баягы эгоизм, рыночный нерге көнүп калды, бирок биздин башка жол жок. Бар жок бизде азыр. Ишкана элде, мамлекетте эмес. Акча элде азыр. Любой нерсе элде. Эл мынтип курук чөп менен арчыган коюш керек. Ар бир айылда ушундай иштер жүрө башташ керек уже. Мындай өтө эле кыйналуу эмес. Мен өзүмдүн элиме эң оор нерсеге салдым азырчы. Жол курулушун билесиңер. Биздин сырткы карыздын көпчүлүк бөлүгү мына мамлекеттин сырткы карыздын бардыгы жолго кеткен да. Мен ошо бир үлгү көрсөтөйүн деп эң оорду биздин эл көтөрүп жасаган атат. Калган элдер пускай эч курса бир фаун өзү салып алсын. Кичинекей көчөлөр мынтип калса ошону өздөрү ой айыл өкмөтү кылсын деп, ол анан жол кабыл алып, анан ал кайра тендер кылып, анан бүткөнчө 1 километр бузулуп кетип атат. Ушундай психологияны элибиздин аң сезимине киргизишибиз керек. Рахмат. Жакшы сөз болду.